Урматтуу салык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, урматтуу угармандар, 28-29 ноябрда Улуттук корпоратив музейинде атайын өзүңүздөр билгендей кормилица аттуу айымдардын экономикалык эркиндиги коргоо боюнча жарманка өткөн. Ошол жарманкеде негизи жарманкенин өзүнүн максаты боюнча аялдардын эркиндиги, айымдардын экономикалык эркиндигин коргоо боюнча максат менен өткөрүлгөн. Бирок башында берилген форматтан, башында берилген темадан өздөрү чыгып, баягы эркиндикти биздин менталитетке, биздин кулк мүнөзүбүзгө, биздин маданиятка туура келбеген бир көрүнүштөр менен көрсөтүлгөн. Алар ушул күндөрү абдан талкуу болуп, бүгүнкү күндө мына ушул абалга чейин жетип отурабыз. Биз ушул күндөрү Ош шаарында Ош түрк дүйнөсүнүн маданий борбору аттуу эл аралык чоң иш-чаранын жабылышында элек кече түндө келдик. Анан бүгүн баарыңыздар келип, ушул боюнча мен министрликтин позициясын, расмий позициясын билдирип коеюн. Корпоратив атындагы көркөм сүрөт музейи Кормилица деп аталган эл аралык заманбап искусство көргөзмө феминиалын өткөрүү үчүн өз аянтчага ижара берүү менен уюштуруучулардын катарына кирген. Бул көргөзмөнүн авторлорунун алдын ала ойлогон максатына ылайык аялдардын экономикалык жактан эркиндиги жөнүндө темага коомчулуктун көңүлүн буруу болгон. Экспозиция толугу менен уюштуруучулардын ойлогон оюна ылайык түзүлгөн жана коомчулук арасында дискуссиянын пайда болуусуна өбөлгө түздү. Экспозициянын реалдуу түрдө ишке ашырылышы белгиленген аялдардын экономикалык эркиндиги темасынын кыйла өзгөчөлөнүп турарын белгилеп кетүү зарыл. Тилекке каршы хореография, пантомима, актёрдук пластика, чыгармачылык процесстердин материалы болгон перформативдик эстетика уюштуруучулар тарабынан өзгөчө түшүндүрүлүп, өз алдынча өзүнүн каалоосундай берилген. Феминалия өзү провокациянын тилин өзүнчө ыкма, эпатаж катары пайдаланат. Ошондуктан жылаңач денени перформативдик ыкма катары берет. Бул өз кезегинде көрүүчүлөрдү дезориентациялоо түрткү берип, экономикалык эркиндик темасы эч кандай тиешеси жок нерселер берилген. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги искусство үйүндө жылаңач денесин көрсөткөн кыздардын болуусуна каршылыгын билдирет жана заманбап искусствонун мындай провокациялык чакырыктарын колдобойт. Азыр бул боюнча мына 2 күндөн бери комиссия түзүлүп атайын барып, ошол жерде болгон иштерди тыкаттык менен изилдеп келгенден кийин эртең менен музейдин директору Жаңгарачева Мира Камиловна өз жоопкерчилигин түшүнүп, коомчулук алдында өз жоопкерчилигин түшүнүп, өз арызын жазып берди. Мен арызга кол койдум. Бүгүнтөн баштап жумуштан кетти. Мындан кийин биз мындай нерселердин болуусуна каршыбыз. Искусствонун болуусуна каршы эмеспиз. Эч кандай феминизмге каршы эмеспиз. Эч кандай аялдардын эркиндигин түшүндүрүп берүүдө ар кандай методдор менен берүүсүнө каршы эмеспиз. Бирок ар бир элдин өзүнүн кылымдан бери калымтап калган маданияты бар. Калыптап калган кулк мүнөзү бар, менталитети бар. Биз ар бир жерге барганда ошол өзгөчөлүктөрдү эске алып, ар бир ишти жасаш керекпиз деген ойдобуз. Европада мүмкүн мындай иш-чаралар өтүшү мүмкүн. Башка өлкөлөрдө өтүшү мүмкүн, бирок биз Европага барганда дагы ошол өлкөлөрдүн өзгөчөлүгүн эске алып, кээ бир иш-чараларды жасайбыз. Араб өлкөлөрүнө барганда дагы биз ошол элдердин өзгөчөлүгүн, маданиятын эске алып, андай иш-чараларды жасайбыз. Ошондуктан бул жерде баягы башкы түпкү максаты туура эле болгон, бирок ошону берүүсү биздин такыр менталитетке туура келбегендей кылып беришкен да. Мына ошону эске алып коюш керекпиз. Орусча айтайын? Уважаемые представители средств массовой информации, уважаемые участники,
28-29 ноября у нас в музее Гапаратиева проходила выставка. Выставка называлась «Кормилица», где должны были быть отражены экономические свободы женщин и права женщин в том числе. Но на сегодняшний день нам бы хотелось бы обозначить официальную позицию министерства по данному вопросу. Музей изобразительного искусства имени Гапаратиева предоставил площадку и стал соорганизатором проведения международной выставки «Феминалия современного искусства «Кормилица», которая по замыслу организаторов призвана привлечь внимание общественности к теме экономической свободы женщин. Экспозиция сформирована полностью в соответствии с замыслом организаторов и стала предметом общественной дискуссии. Следует отметить, что реальное воплощение экспозиции весьма далека от заявленной темы экономической свободы женщин. К сожалению, организаторами своеобразно интерпретируется эстетика перформативности, в котором хореография, пантомима, актерская пластика является материалом творческого процесса, где используют язык провокации как метод эпатаж, выдавая телесную наготу за перформативность, что дезориентирует посетителей, тем более не имеет прямого отношения к заявленной теме экономической свободы. Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики категорически против дефиле обнаженных девушек в храме искусства и не поддерживает подобных провокационных вызовов современного искусства. Последние 2 дня министерством была создана комиссия, которая тщательно изучала ситуацию в музее. Сегодня утром, поняв всю ответственность перед общественностью, всю ответственность проведения данного мероприятия, директор музея имени Гапаратиева написал собственноручное заявление об уходе, которое я подписал сегодня. Ну, плать биринчиден баягы бул иш-чара музейде өткөрүлгөндүктөн мындай оорчундуу маселелер болуп атканда музейдин өзүнүн эрежелери боюнча Маданият министрлиги менен талкууланып, Маданият министрлиги макулдаш керек эле, бул иш болгон эмес. Бул жоопкерчилик бүтүндөй музей биз менен макулдашпагандыктан музейде калган. Бүгүнкү күндө музейдин биз өзүнүн жазасын карадык. Бул объект Маданият министрлигинин объектиси болгондуктан бүтүндөй жоопкерчиликти биз мойнубузга алабыз. Эч кандай жоопкерчиликтен баш тарткан эч ким жок бул жерде. Порнографияга болгон үгүттөө боюнча мыйзамдын бузулганда карап койсоң, анткени өзүңүз жашы жете элек балдар 18ден өйдө мындай нерселерге киришпейт. Ошол уруксат болгондо видеокамера бар да, жаштар киргенби ошол порнографиялык элементтер болду да. Ушул мен кылмыш кодексинде же жарандык кодексинде так айта албайм, бирок мыйзамдуу порнография боюнча мыйзамда бар. Ошону иликтеп, эгерде ошого ким жол ачса, уюштуруучуларды же музей жетекчилери баарына жоопкерчилик карашы. Бул порнографияга түздөн түз тиешеси бар нерсе. Кинотеатрга киргенде де билесиңер, 18ден өйдө кирип ал жакса, мен байкаган жокмун, бирок жаш балдардын үйүсү болсо биринчи ой. Экинчи музейди мен дыктап карап чыксам, бул феминалиге тиешесиз музейдин өзү жанагы койдун башы, кесилген койдун башын таякка салып, болгон деп жазып алган. Бул музейдин өзүнүн сүрөтү. Мунга жоопкерчилигин карап, жанагы аялдар шылдырдаган да. Музейде ийин турат, ал феминалга тиешеси жок сүрөт. Бул биринчи. Экинчи мен сунушумда биз жанагы ушу музейдин бир бөлүгүндө туруктуу сүрөттөр бар экен да, алар 3-4 жылдан бери өзгөрүлбөй турган сүрөттөр. Ошол жактан мен сурасам, мисалы үчүн Манас эпосунда Герценин сүрөттөрү бар,
ошолор каякта турат десем, алар архивде чаң басып жатат дейт кызматкерлер. Анан сунуш. Ошол туруктуу музейдин бөлүгүндө илинип турган сүрөттөрдө Герцен билесиңер. Ошол Манас атанын Герцен тартылган шедеврлардан илинип турса туруктуу деген сунуш. Анан негизи эле акыркы оюн бул мамлекеттик улуттук идеология боюнча Маданият министрлигинин кандай бир тиешеси бар. Ушундай тарбия берүү көрсөтүүлөрдү окуу жайларда, бала бакчаларда болобу, мамлекеттик ишканаларда болобу ушу улуттук маалыматка тарбиялоо боюнча маселени колго алсаңар деп суранышта. Анткени билим берүү министрлиги бул билим берет, Маданият министрлиги бул тарбия берүү маселеси негизи эле колго алсаңар бул өтө маанилүү. Анткени билим менен тарбия бир жүрүш керек деп ойлойм. Рахмат. Сунуштардын баардыгын эске алабыз. Мен макулмун. Баягы эгер кандайдыр бир жерде искусствонун ар кандай методу болушу мүмкүн. Бир эле предметти эки адам эки башкача көрүшү мүмкүн да. Ошондуктан бирок дүйнө жүзүндө эми Кыргызстандын ичинде дагы бизде калыптанып калган стандарттар бар. Эгер аял киши болобу, эркек киши болобу чечинип бүтүндөй денесин көрсөтүп атса, аны биз балдарды ал жерден коргош керекпиз. Ошондуктан бул нерсе корголгон эмес. Аны дагы биз карап чыгалык, но калган сунуштардын баарын эске алабыз. Эми стандарттуу түрдө өзүнүн арендасы бар. Жоопкерчиликти биз алдык. Мен бул жерден эми кечирим сурай тургандай чоң эч нерсе болгон жок. Марал радиосу Садырбек, бул феминисттердин иш-чарасы өздөрү айткандан бир башкача өнүктө кеткени биринчи жолу эмес. Эсибизде 8 мартада бир башкача өнүктө, бир башкача желектер менен уланып кеткен алардын иш-чарасы. Ошолорго бир чара колдонулганбы, анан бул иретте алардын бир уюштуруучуларына чара колдонулабы? Же ошол музейдин жетекчиси жумуштан алынганы менен эле токтотулабы? Эми уюштуруучулардын өзүнүн жоопкерчилигин аны биз карабайбыз. Уюштуруучулар эгер кандайдыр бир мыйзам бузуулар болсо, аны өзүнүн текшерүүчү органдар карап чыксын. Комиссия эмне? Биз комиссия баягы директордун жоопкерчилигин карады. Директор кетти деп жумуштан кетти. Эми аны өз каласынан кетет беле, кетпейт беле, бүгүн жоопкерчилигин сезип, бүгүн алып келип бергенде мен кол койдум. Эгер өзүнүн жоопкерчилигин сезбей алып келбесе, анда комиссиянын жыйынтыгы менен биз ошого каратабыз. Бул жерде бир эле директор жумуштан кетүүлү ошол менен чектелип, Маданият министрлиги болду, кыз иштеп калды деген түшүнүктөн алсын иштеп болот да, ал уюштуруучулар сизге айтып атпайсызбы? Мен ошто болчумун, иш сапарында. Бирок билгенсиз ушундай көрсөтмөлөр болорун. Айтып атпайсызбы? Мен башында билген, бирок кийинки жолсуз жоруктарынан кабарым жок болчу дедиңиз да. Жок, мен билген жөнүндө айткан жокмун. Уюштурулган боюнча маалыматым бар болчу. Жок, маалыматым бар дегенде айткан жокмун. Жок, маалыматым бар дегенде жокмун. То есть бизге бул маселе ушундай өтүп аткандыгы жөнүндө бизге маалымат эч кандай берилген эмес. Жок, эми ар бир мекеме өзүнчө эми мына бизде мекемелер көп да. Театр, опера, балети бар. Бул жерде филармония бар. Театрларыбыз көп. Ар биринде күнүнө 4-төн 5 иш-чара өтүшү мүмкүн. Алардын баардыгы биз менен макулдашылбайт да. Бизде ал боюнча 2-3 эле специалист бар. Алардын баардыгы келсе, анда бул жерде ошо менен эле алек болуп калабыз да. Кактус кейжи жазып чыкты да, ушул феминели деген аталышта, феминизм деген сөздөн чыгып атат окшойт да. Ушул Кыргызстанда биринчи жолу өтүп атат деген чынбы ошол? Дүйнө жүзүндө эң биринчи жолу Кыргызстанда өтүп атат деген чынбы? Эми феминизм боюнча акциялар дүйнөнүн булуң бурчунда эле күнүнө эле өтүп атат го. Аны билбейт экем. Аны айта албайм. Бүгүнкү күнү ошол иш-чара токтотулду. Алар феминизм деп туруп, аялдардын укугун коргойбуз деп туруп, жазылган лозунгтарын карасак, моя права на раздевание деп.
моя права на аборт, моя права на развод. Бул деген наоборот жаштарды башка жака үгүттөп жатат да. Туура. Бул аялдардын укугун коргобой туруп эле, наоборот аларды мындай развратка төшүп баратат. Мисалы үчүн алар айтып атат, биз бүгүн аялдардын укугун коргоебиз. Биз аялдардын укугун коргондо, жаштар чыгып туруп кимдер жанагындай туура эмес неме болса, аны жаза башынга алып чыгып атат да. Алар андай жерге чыкпайт дагы. Наоборот, Европадан андай бир инструкторлор аркылуу ушундай бир разврат таратат. Мына 8 мартта жазышты. Анчалык анткени мыйзам чегинде алар жакшы немесин алган эмес. Жоопкерчилигинчи. Ошондуктан анан азыр уже мамлекеттин ичиндеги музейдин ичине киришип атат. Анан ушундай жарыялашты. Мына бизге Европадан келишти, башка жака келди, биз мына директор арендасын төлөп бердик. Ошон үчүн мен жанагы 5 канатты айттым. Бул директор Мира Жангарович кичине акчанын айына целый Кыргызстандын менталитетинде жаштар баарын талкалап. Мен макулмун. Баягы мен да башында сөзүмдө айтпадымбы? Искусство ар кандай форматта болушу мүмкүн, искусствону ар кайсы адам ар кандай түшүнүшү мүмкүн. Бирок ошол искусство жасалып атканда дагы, искусствонун продукциясы жасалып атканда дагы баягы коомчулуктун оюн эске алыш керек. Коомчулук кандай өнүгүп атат, кандай ойлору бар, кандай маданияты бар, кандай менталитети бар, кандай каада салттары бар, ошонун баардыгын эске алып туруп анан берилиш керек депчи. Дүйнө жүзүндө искусство продуктулары эки чоң согуштарды жараткан учурлар бар, өзүңүздөр билесиздер. Ошондой болбош үчүн баягы чыгарып аткан алдында музейдин директору ошону тыкаттык менен карап чыгып, эмне болушу мүмкүн, кандай болушу мүмкүн деп карап чыгыш керек эле. Ошол нерсе болгон эмес. Алар менен бирге тургузулуп калган. Бирок жанагы чечинип келген кыздар боюнча дагы музейдин директору өзү айтып атат. Баягы уюштуруучулар бизге берген форматта алар жок болчу депчи. Анан кийин эле пайда болуп калды деп. Ошондуктан ушундай маселелер да бар да. Биз айтып атабыз, кайсыл жерде искусство продукциясы жаралбасын, ошол элдин маданиятына карап туруп анан кийин берилиш керек деп. Бул көзгө 15 күнгө негизи рассчитание болчу. 15 күнгө. Азыркы күнү болду көрсөтүлгөн. Рахмат. Мен жоопкерчиликти биз Урсат, 1 минут. Келиңиз. Экинчи, биздин каада салттуу бирмадарыбыз улуттун арнамысы, баалуулуктар деген кайда калган? Биз буга чейин чыдап көрүп жүргөн, шумдук окуялардын баарын кайдыгерлигибизде жол берип келдик. Жарым жаначтар бизге сунуулар конкурсунан баштап баардык жерде туура эмес иштерди көргөздү. Ошондо биз уялып отурдук. Эми ошонун баарына жол бергендиктен ар бир министрликте өзүнүн иштерине түркөйлүк менен, билимсиздик менен мамиле кылгандыктан кыргыз элинин ар намысы, кадыр бакты, бүт баалуулуктары тебеленип, бүт бадактыбызды жокко чыгарып, чет мамлекеттерге шылдыңдой баштадык. Бул баардык жаман нерселердин баары кайдан чыгат дегенде мына билесиздер, Кыргыз 15 сайылдын ичиндеги СНГда бизден башталат. Эмне үчүн? Себеби биз элибиздин айкөлдүгүнөн, карапайымдыгынан, жөнөкөйлүгүнөн пайдаланып, бизди ушул нерсеге түртүп жаткан ичтарлык, көрө албастык, дүйнөкорлук, ачкөздүк жана башка нерселердин баары биздин
башчыларыбыздын канына сиңген, ал эми карапайым калп эчтеке дей албайт деген нерселердин баарын чындык айткан адамдарды капаска камап атат. Бул эмне деген ушундай? Буга жол бербеш үчүн биздин ар бир министр өзүнүн ишине жооп бериш керек. График бар. Bir ay murun, bir yıl murun sizlerge gelip atçot veriş gerek de men onu mamurlukta da ötküzüm dep. Oşoğun sizler talap kılışına gerek. Mizamda bunu bari girgiriş gerek. 3 gün kalganda, 5 gün kalganda ötüp etkendeyin öküngön. Bu degen жооп өткөндөн кийин кылычыңды бокко чап деген сөз. Ошон үчүн биздин элибиздин ар намысын тебелеген жанагындайла кызматтан эле кетпестен алар камалыш керек. Рахмат. Мындай жол бергендерге Ошол кайрылуудан кийин айтып коеюн, жол бербеңиздер. Азыр ошол жерде кыргыз жолу колунуп карагансыз. Менимче бул көркөмчүлүк музейиндеги иш, бул жазуучу эгемендик жылдардагы туура эмес саясаттын жыйындысы бул. Бул берилиштейт да. Анан менин бир суроом бар, анан кыска сунушум бар. Суроом мындай. Кече Казакстан менен Кыргызстандын жогорку деңгээлдеги жолугушуусунда Казакстандан келген Манас Чымалгай тараптагы Манастын мекени болгон Кыргызстандын бир Манасты табылбай калганында ушул көркөмчүлүк музейиндеги окуядан дагы намыска келип турган иш ушуга сиздин оюңуз кандай? Ал эми сунуш болгондо ушул эгемендик жылдардагы саясаттын жыйынтыгын чыгармасак болбойт, ал баш мыйзамда жазылган. Баардыгы бакыччыл, саамдыктын баары баш мыйзамда. Анан жана сырттан каржыланган НПОлорду көптөгөн өлкөлөр тыюу салган. Россия баш болуп, керек болсо сырттан каржыланган НПОлорду башка өлкөлөрдүн агенттери деп эле ачык эле алабуштун атынан аташ керек. Ошого келдик азыр. Биздин экс президенттер баш болуп, мурдагы министрлер баш болуп, ошол ичинде жүргөндөн кийин демек сырткы күчтөр өзүнүн мындай бир максатына жетейин деген жерге чейин келип калды. Бирок кыргыз эл ага жол бербейт. Ошондуктан биз баш мыйзамды идеологиялык багытты андан кийинки керек болсо көптөгөн биздин табиятка туура келбеген мыйзамдардын баардыгын кайрадан унутууга салыш керек. Ошондо жолугубуз. Рахмат. Азамат мырза жакында эле жаш министрлер Шагын Сындырбаева мүмкүн бул дагы системанын курманды болуп атат, туура түшүнөлү. Ошондой мезгилде сиз мына колуңуздагы мүмкүнчүлүк ийгиңиз турап жок дегенде маданият жагында өзүңүздүн үнүңүздү курсаңыз эл сизди колдойт. Рахмат. Бүгүнкү күнү бул иш-чара токтотулду да туурабы? Ооба, бүгүн токтотулду. Жанагы кечип коңуздар алып кеткен. Сөз болсо сөз ата сөйлөттү. Жанагы ич кийимдер бар. Алып кеткен алардын баарын. Токтолду. Токтолгон. 15 күндө канча аренда төлөп, канча төлөбүздөр? Жогору түздү, канча сомго түздү? Суммасы боюнча тактап койгочу, азыр канча болгон. Тактап койсоң, общий суммасы боюнча. Азыр бирок токтогон жок, иштеп атат. Ошонун жоопкерчилиги Жок, ал жерде азыр только жанагы музейдин өзүнүн экспозициясы калган. Феминели токтогон. Анан сунуш жанагы бизде жагышы туура айтып атат да. Могу мамлекеттик деңгээлге чейин чыгарып атат. Жаш кыздарды лифчик түстүчөн чыгарып алып, анан суу экен деп аны даңазалап, ошундагы карап көрүш керек да, рамкаларынан. Суулар конкурсундабы? Лифчик менен кыса менен чыгарышып алып туруп, бүт жака жарыялап бул деген жакшы нерсе эмес. Эртең чатаклашы мүмкүн. Азамат мырза, биз сиз дагы туура түшүндүңүз. Биз кандайдыр бир мындай радикалдуу берген жокпуз. Барып туруп жумуштан кет деп бирөөсүнөн кыйтырган жокпуз. Бирок жанагындай кыргыз элинен кечирим сурап койгондо болмок да. Себеби кандайдыр бир күнөөңүздөр бар ошол жердечи. Ошондуктан мен азыр мына журналисттер бар, мен премьер-министрге кайрылам. Министерство ошондойго жол берген үчүн, ошонун баарын карап, көзөмөлдөй албай калган үчүн строгий выговор бериш керек премьер-министр. Бул негизи атанын айткан, сиздин айткан баягы сунуштарыңыздарды кабыл алдык. Келип ушул жерде ушундай маселени козгоп атканыңыздар үчүн рахмат. Биз ушул күндөн баштап, иштегенден баштап бүгүнкү күнгө чейин бүтүндөй маданият темаларын козгоп келатабыз, көтөрүп келатабыз. Жоопкерчилик бүтүндөй музей маданият министрлигинин алдындагы ишкана болгондуктан бүтүндөй жоопкерчиликти өзүбүздүн мойнубузга алдык. Эч ким качкан жок. Мыйзам алдында жооп бере турган болсок, сөгүш боло турган болсо, же болбосо кандай чечим чыга турган болсо, ошонун баардыгын биз кабыл алганга даярбыз. Адан эч ким качкан жок. Министрликтин атынан эмес, мен өзүмдүн жеке жоопкерчилигим катары
кыргыз элинин алдында кечирим сурайм эгер ошондой кете турган болсо. Бирок эч кандай министрлик жоопкерчиликтен качкан жок. Бүтүндөй жоопкерчилик бизде. Мындан ары дагы мен ойлойм бул баарыбыз үчүн, коомчулук үчүн бир чоң баягы сабак болду окшойт. Мындай нерселерди жасаардын алдында дагы башка уюмдар, кээ бир чагымчыл уюмдар ойлонот болуш керек. Ушундай болуп кетпеш үчүн. И бардык биздин иштеп аткан бардык мекеме жетекчилери үчүн дагы бул өзгөчө сабак. Мындай нерселерди кийинки мындай ушул күндөн баштап жасоого же жол бербеш керек да. А можно спросить, как вы считаете, вот метод сплошного запрета, он действительно поможет вот сохранить все ценности, о которых говорят активисты? Именно какого запрета? Ну вот вы говорите, что выставка будет закрыта, что она уже закрыта, что вообще вы не поддерживаете проведение таких мероприятий, что это провокация и так далее. Нет, ну там выставки нам необходимо посмотреть. Мы не против изначальной цели, которая, ну, по крайней мере, предусматривалась выставкой. Но необходимо вот те моменты, которые на сегодняшний день создают большие дискуссии, необходимо обратно пересмотреть, мне кажется, и потом уже дальше уже начинать. Вот есть очень хорошие, классные экспозиционные экспонаты, которые находятся в самом музее Гапарайтиева. В принципе, из этого могли бы отразить ту суть, которую хотим передавать по теме. Если мы хотим права, экономические права женщин защищать и хотим это в общество показывать, можно это делать по-другому, а не раздеваться. То есть в целом... Любая вещь, любая тема. Хоть, я не знаю, давайте будем говорить про Конституцию. Если мы будем где-то собирать про Конституцию и туда привезем одну девушку, которая разденется там, это завтра буря эмоций, конечно, будет создавать. То есть, любую тему, любое искусство, любую тему можно немножко по-другому, с другого угла передавать. Мы призываем к этому. То есть в целом получается, больше всего смутило то, что там раздевались девушки, были обнаженные девушки, нежели сам посыл. Нет, сам посыл, в посылах тоже были с трусами, вот говорит про культурные компоненты, где неправильно были поданы. Вот такие вещи нужно было немножко по-иному, мне кажется, передавать. А вы сами вообще что думаете вот о правах секс-работниц, которому был посвящен этот перформанс? Мне кажется, эту тему, конечно, обязательно необходимо в общество поднимать, обсуждать. Возможно, даже хорошо, что мы подняли на такой уровень на эту тему. И дальше ребята тоже, нам необходимо собираться и обсуждать такую тему тоже. Да? Потому что это больная тема общества. Там, где больная тема есть, если есть патриоты, которые хотят решать этот вопрос, давайте соберемся и будем как-то какие-то диалоговые площадки создавать и обсуждать это. Рахмат. Рахмат. Ал жерде комиссияда көбүнчөсү биздин баягы маданият министрлигинин кызматкерлери келген, музей боюнча. Анан музейдин бир канча директору келген, башка музейдин. Эгер кааласаңыздар, бир-эки жарандык активистти кошолук, ал жерде жыйынтыктап коюш үчүн. Азыр мен башкаларга дагы берелик укук, Силер мамлекеттин ушу маданият, туризм боюнча идеология боюнча саясатын жүргүзүп жатырмады. Мына бүгүнкү ушул окуя ушул тарапта эч нерсе жүрбөй атканын көрсөтүп атат. Мисалы үчүн ошол эле жанагы жалаңачтардын келип алып, өздөрүнүн реклама алып, өздөрүнүн ушу идеологиясын визуально элге таңылып атат бул жердечи. Бизде атайын ушул мамлекеттик деңгээлдеги ушундай нерселерге каршы туруунун механизмдерин иштеп чыкпайсыңар. Эмне үчүн бизде мына ушундай батыштанбы, Кытайданбы келип аткан жат көрүнүштөр боюнча ушуларга улуттук деңгээлде, мамлекеттик деңгээлде каршы чыга турган бир мамлекеттик мындай бир жол жобок эрежени
ушуга чейин иштеп чыккан эмес. Рахмат. Мына ошол бүгүн келип болот. Эгер болгондо бүтүн жаман эмес. Мындай нерсе бул жерде да болгон эмес. Бүгүн да кече эмес. Тез арада ошону чыгарыш керек. Биздин улуттарыбызды кантип сактайбыз? Мамлекет бизге кандай грант болот ошол боюнча? Ошонун бүт баарысын сакташыбыз керек экен. Ошо түздөнсүз бүгүн силердин милдетиңер ошол. Ошону азыр жасап алсак, эртең мына жаз келгенде жанагы эле парад кайра башталат. Андан дагы өтүп кетиши мүмкүн. А эл дагы бул жерде тура албайт, мына уже башталды. Эртең эгер эл тараптан катуу каршы акция башталса, ортодо ким жаңга алат? Мунун алдын алыш үчүн мына өтө чечимдүү аракет керек. Рахмат. Улуттук баалуулуктар боюнча эми Маданият министрлиги болгон аракетин жумшап атат. Бирок өзүңүздөр билгендей, ар кандай чагымчылыктар бар. Бул жерде дагы ошондой провокациялык акция жүрүп кетти. Буну биз баягы мындан ары министрлигинин эле колунан келбей баардыгыбыз чыгыш керекпиз. Баардыгыбыз баалуулуктарды коргоо боюнча, улуттук баалуулуктарды ар бир жашка жеткирүү боюнча иштеп жүргүзүш керекпиз. Ошондуктан биз дагы ошол нерсеге чакырабыз. Айымдардан ырысежеке көрүп койгула. Бул өткөн окуя буга чейинки көп иштердин жыйынтыгы деп билсек болот. Себеби бир нече жылдан бери ушу биздин руханий баалуулугубуз деген Манас эпосуна карата тиешелүү жана татыктуу мындай бир көзөмөл же бир мындай бир камкордук болбой келгендигинин белгиси. Буга бирден бир күнөөлүү дагы Маданият министрлиги жана өкмөт. Себеби мыйзам 11-жылы кабыл алынса дагы бүгүнкү күнгө чейин иштебей келет. Ошол боюнча айтып деп Манас арагы чыгып атат. Улуттук баалуулуктар монтип тепкиленип атат, монтип ушундай тебеленди де калды. Эмнеге мындай болуш керек эле деп эфир уюштуруп атып, керек болсо мамлекеттик кызматта турган КТРдин жетекчиси дагы ошол коррупционерлердиби, ошол билбейм, кристалл заводунун ээсиби ким, ошолорду колдойм деп атып Манаска тил тийгизди. Ал боюнча да эч кандай жыйынтык болгон жок. Мына бул нерсе өсүп атат, бул нерсе кетип баратат. Буга чейин дагы кайсы бир топ атайын Манас эпосуна жана Манас баатырга шек келтирип тил тийгизген да күндөрү болгон. Интернетте ал нерсе жайнаган. Ошондо дагы Маданият министрлиги, ал кезде бирок сиз министр эмес болчусуз, ошол кезде дагы реакция болгон эмес. Мына мындан улам ушул нерсе өсүп атат, кетип атат да. Эми эмне кылыш керек да? Ушинтип эле кала бериш керекпи? Убагында тиешелүү адамдар же тиешелүү жооптуу структуралар чара көрбөгөндөн кийин улам эле өсүп атат да. Бул нерсечи ар бир адам өзүнүн абийирине камчы чаап, ар ким өзүнүн жумушун так аткарбагандыктан ушул нерсе болуп атат да. Ана менин суроом, мына сиздин ошо кече жакында эле ошол биз Манас арагы эмнеге чыгып атат, эмнеге мындай болуш керек эле деп биз эфир уюштурганда, сиздин ушул министрликтин алдындагы отдел башчыларыбыз, зам министр Нуржигит Кадырбеков баш болуп кайдыгер караган. Ошондон улам дагы чыр чыккан, билбеген адис барган эфиргечи. Ошондон дагы мамлекеттик структуралар бирин колдоп, жетекчилер бирин-бири колдоп, бизди мындай, булар мындай жөн гана мындай өзүнүн мындай эмоциясы менен болуп атат деген гана жыйынтык чыкты. Жок, андай эмес болчу. Манас темасына биз же улуттук баалуулук деген темага биз бир нече 10дон ашык жылдан бери иштеп келаткан адамдарбыз да. Анан ушул нерсени жөн кайдыгер карап тура албай бир эфир кылгандан кийин мамлекеттик машина же мамлекеттик программа иштебей атат деп күйүп пышып аткан тиешелүү адистерди чакырып алып, мына адис айтып атат, мына бул айтсын, эмнеге кайсы рычаг иштеш керек эле деп айтып аткан нерсеге тиешелүү структуралар жооп бере албай калган абалга жеттик. Мамлекеттик машина кандай иштеш керек эле? Ошого сиз мына азыр чара көрбөсөңүз, менимче сиздин өзүңүзгө катуу тиет да бул нерсечи. Бул кайсы бир белги, бул кайсы бир чоң бир мындай көрүнүш да. Мындан артык, мындан жаман нерсе болбош керек. Эң биринчи биз Манас эпосунан баштап тиешелүү чара көрүп, биздин бул баалуулугубуз, биз ушуну сыйлайлык, буга мындай деп айтпагыла, итке калпак кийгизбегиле деп убагында чара көрүлгөн эмес, убагында жаза алган эмес эч ким. Ошон үчүн өсүп атат бул нерсечи. Мына айтыңыздарчы, эмне деп чара көрүлдү эле, кандай болду эле? Айымга калпак кийгизгенде эмне кылдык эле? Кыйкырып кала бергенбиз. Айтып деп кала бергенбиз. Манас эпосуна сөз кийгизгенде деп айтып кала бергенбиз. Эч ким укпайын, көрбөйүн, жаман көрбөйүн деген гана нерсе болгон да. Анан эми бар, бул эми дагы башка нерсеге айланган. Өзүбүздүн күчүбүздү көтөрүш да, андайчы.
Теги Манас эпосы боюнча Маданият министрлиги чоң өкмөттүн деңгээлинде программа иштеп чыкты. Бүтүндө эмнелер жасаш керекпиз, кандай кадамдарга барыш керекпиз, манасчыларды кантип колдош керекпиз, Манас эпосун дүйнөгө кантип таркатыш керекпиз, Манас эпосунун ичиндеги баалуулуктарды ар бир кыргызга кантип жеткириш керекпиз. Ошол боюнча сизге кааласаңыз берейин ошол программаны. Азыр макулдашууда, буюрса азыр өкмөт башчысы кол койсо, биз ошону ишке ашырып баштайбыз. Экинчиси жанагы итке калпак кийгизүү боюнча мыйзам чыккан, мыйзам киргизилген. Азыр тиги жогорку кеңеште талкууда ушундай итке киргизүү боюнча, баняларда колдонуу боюнча, башка жерлерде жана ыплас иштерде калпакты колдонуу боюнча бүтүндөй мыйзам чыгып атат. Ал чыккандан кийин ошол нерселердин баардыгы мен ойлойм токтотулат го деп. Рахмат. Тарых музейи боюнча 3 жылдан бери тарых музейи иштебей атат да. Туристтердин алып барган жайлары аз болуп атат абдан. Эмнеге иштебей атат? Качан иштейт? Тарых музей маселесин эми биз көтөрбөгөн күнүбүз жок. Күнүнө көтөрүп атабыз. Ал жерде мен бул убакка чейин айтып келгем, баягы бүтүндөй ошол жердеги эмеректер Герман тараптан келген. Герман компаниясына биз бүгүнкү күндө немец компаниясына 225 000 евро карызбыз. Ал карызды ким бериш керек, кантип бериш керек, бүгүнкү күндө сот чечип атат. Сот отурумдары мынакей жума сайын болуп атат. Акыр жыйынтыкталып калды бүгүнкү күндө. Ошол жыйынтыкталгандан кийин, чечүүсүн аныкталгандан кийин төлөп беребиз дагы. Ал жердеги ички бүтүндөй электрондук системасынын ачкычтары келет. Азыр бүгүн кассаны да иштете албайбыз, блоктон блок өтө албайбыз, электрондук эшиктер ачыла албайт, сигнализациясы иштей элек, жана башка маселелер бар. Ошолорду бергенден кийин ачкычтары келет. Алардын баардыгын ачып, бүтүндөй электрондук система ачкандан кийин киргизебиз. Азыр чечип атабыз, эми могу эмки жылдын мүмкүн биринчи квартал же 1,5 кварталында ачып калабыз деген бүгүн үмүт. Жана суроого жооп берет. Азыр суранып атат орусча. Жанагы мен мыйзам боюнча айтып койдум, порно боюнча бул мыйзамды карап чыгып, экинчи ал жерде мындай сөз бар. Право на однополые браки деген сөз да. Ушул мисалы үчүн биздин конституцияда 2016-жылы Атамбаев үчүн өзгөрткөндө ушуга шылта өзгөртүшкөн. Ошол жерде 36-статьяда конституциянын беренесинде үй бүлө мыйзамда белгиленген нике турагына жеткен эркек жана аял деп турат. Ошону биз бул конституцияга түзмө-түз каршы келет. Жанагы право на однополые браки деген. Ошондо бизде 2016-жылы ошол жанагы ушуну шылтоолоп аял менен аял үйлөнбөш үчүн деп конституция өзгөртүп 36-чы берене 5-статья урматтуулар жазып атат. Ушул конституцияга каршы келген нерсени түп тамырынан жок кылыш керек. Жанагы бир жыныстык адамдардын үй бүлө куруу деген түшүнүк такыр жоготуш керек. Анткени бул бизде конституцияда жазылган. Ушунга дагы антиконституциондук түзүлүш катары каалабыз болот. Ошондо жанагы жумушчу топтун курамында ушуга да көңүл буруп койсоңуз. Рахмат. Korkmuş şartlardan meselelerde içine ayalar tıkır, almettir, aslında anam gibi şurada ruhsat meselesi. Мен айттым азыр бул эми баардыгыбыз үчүн бир сабак болот. Бул сабактан биз бир жыйынтык чыгарыш керекпиз. Азыр бүтүндөй ушундай иш-чаралардан, провокациялык иш-чаралардан коргоочу механизмдер иштеп чыгыш керекпиз. Механизмдер иштеп чыкпаса, эртең бул иш-чаранын кайталанып кетпөөсү эч кандай баягы гарантия жок да. Сонда рұқсат болса, рахмат. Қайсы? Канча суммалар боюнча азыр берет. Канча болду? Директордун айтышы боюнча 45 000. 45 000. Ошо 15 000 да? 45 000 сом. 45 000. Не боюнчачы? Ошол боюнча сиздерге атайын эме болду эле. Биз суюштуруп атабыз деген сыяктуу. Жок, Росакында, мне кажется, жанагы ошол болуп аткан баягы жылаңачтанып аткан акцияны көргөн жок. Феминалинин өзүнүн идеясы, өзүнүн түпкү максаты жакшы болгон. Бирок подачасы, то есть маалыматты берүүсү, ошол теманы ачыктап берүүсү ошол күнү туура эмес болгон да. Ал күнү Русакына барган жокко деп ойлоп атам да. Ал баягы жөнөкөй эле экспозицияны барып көрдү го дейм, болуп аткан. Ошол уюштурганда тиешеси барбы дейм да? Жок, кандай тиешеси жок. Сиздерге каттуу. Жок, эч кандай тиешеси жок. Асамат Купаевич, выставка закрылась или еще она действует? Сегодня будет рассматриваться полностью экспозиция обратно, то есть чтобы не было там
제가